Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз, ардактуу угарман жана көрүүчү, сиздер менен жаңылыктар түрмөгү, аны мен Жаңылай Хамитбай кызы тааныштырам. Лейлектеги селдин кесепетин жоюу боюнча иш-аракеттер жүрүүдө. Кече 5-майда Баткен облусунун Лейлек районунда жана Сүлүктүү шаарында катуу жааган жаандан улам сел жүрдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, сел суулары Лейлек районунун Сумбула, Ак Суу, Катраң айыл аймактарында, Сүлүктүү Разаков шаарында жана Ош Разаков унаа жолунда жүргөн. Баткенде акыркы аптада 977 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда, тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкарган 19 айдоочу, мас абалында автоунаа башкарган 39, белгиленген ылдамдыктан ашырып айдаган 180 жана мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алган 8 айдоочу катталып, башка жол эрежелерин бузган 731 факт аныкталган. Ал эми ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 60 автоунаа убактылуу токтотуучу айып кароо жайына токтотулган. Лейлекте жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Баткендин Лейлек районундагы Сумбула айыл аймагынын Сарыдөб айылында жаңы мектептин ачуу аземи өттү. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы Ыйгар Мукуттуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Сарыдөб мектеби 1 жыл ичинде курулуп бүтүп 150 орунга ылайыкташкан. Учурда 216 окуучу билим алууда. Эске салсак, өткөн жылы өлкөдө президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 100 мектептин курулушу жүргөн. Анын ичинде 21 мектеп Баткен облусунда ачылган. Күндүн маанилүү жаңылыктары ушулар болду. Сиздер менен кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.